Бүгүн Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн башчылары Астана шаарында жолугушту. 5 президент Казакстандын борборунда аталган мейкиндиктеги базарларды өнүктүрүү жолдорун талкуулашты. Жогорку экономикалык кеңештин жыйыны Ак Ордо президенттик сарайында болду. Эскерте кетсек, аталган жайда 2 жыл мурда 29 майда Бажи биримдиги Евразиялык экономикалык биримдик болуп кайра түзүлгөн эле. Салтка ылайык күн тартибинде азыркы экономикалык оор кырдаалда ЭАЭБтин өнүгүшү каралды. Алгач кеңештин катышуучулары тар чөйрөдө Евразиялык экономикалык комиссиянын курамында кандай өзгөрүүлөр болгонуна токтолду. Анда Кыргызстан тараптан энергетика жана инфраструктура министри кызматын ээлеген Данил Ибраевдин ордуна мурдагы Бажи кызматынын башчысы Адам Кулжунусов дайындалганы айтылды. Ал эми кеңейтилген жыйында өлкө башчылары альянстын мүчөсү болгон өлкөлөрдөгү жалпы эле дүйнөдөгү экономикадагы оор абал тууралуу сүйлөшүлдү. Жыйындын модератору болгон Нурсултан Назарбаев өз сөзүндө бул үчүнчү өлкөлөрдү ЭАЭБтеги содалашууга тартуудагы биринчи тажрыйба экенин белгиледи. Несмотря на небольшой срок, биримдиктин алкагында коюлган максаттарды ишке ашыруу өлкөлөрдүн өнүгүшүнө шарт түзөт деп ишенем. Ошондой эле Евразиялык экономикалык биримдиктин эл аралык мамилеси өнүгүп жатат. Биздин көз карашта биримдик ачык иштеп, Европа менен Азиянын ортосундагы көпүрө болуп, дүйнөлүк системага ийкемдүү кошулган уюм болушу керек. Ошондуктан биримдикке мүчө өлкөлөр Кытай, Индия, Камбоджа, Египет, Иран менен кызматташууну кубаттайт. Биз Европа биримдиги, Шанхай кызматташтык уюму, Азия Тынч океан аймагы уюмдары менен кызматташууну өзгөчө белгилейбиз. Учурда болуп жаткан терс окуялар баарыбыз үчүн сыноо. Биз эри шаркак иш алып барышыбыз керек. Ушундай кыйын учурда мүмкүнчүлүктөрдү биргеликте издегенибиз оң. Договор о присоединении Евразийскому Союзу. Кыргызстан Евразиялык интеграциянын долбоорун колдоп, келишимге кол койгонуна 1 жыл болду. Бажыдагы көзөмөлдөр алынып, эмгек мигранттарынын абалы жакшырганына карабай, өлкөлөр ортосунда башка да тоскоолдуктар бар. Мен тар чөйрөдөгү жыйында Кыргызстанга да темир жол кызматы үчүн бирдиктүү тарифин колдонуу, Казакстанга кыргыз картөшкөсүн өткөрүлбөй жатышы, кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык посттордун алынбай жатышы, Россия жана башка өлкөлөрдүн аймагы үчүн Кыргызстандын товарларын алып өтүүдө бирдиктүү тарифтердин колдонулушу тууралуу айттым. Мен Казакстан менен Россиянын президенттерине ыраазычылык билдирем. Алар бул маселени түшүнүп, тезирээк чечүүгө убада беришти. Мен Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн жетекчилерин биримдиктин жетишкендиктерине көлөкө түшүрбөө үчүн ушундай чараларды колдонуудан алыс болууга чакырат элем. Армениянын башчысы биримдикти өнүктүрүү саясатынын тандалган багыттарын колдоо менен бирге Тоолуу Карабактагы абал жөнүндө эскертип өттү. Айтымында Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр Жааматтык коопсуздук келишим уюмуна да киргендиктен алардын максаты тынчтыкты орнотуу жана аны сактоо. Серж Сарксяндын пикиринде Тоолуу Карабактагы абалдын курчушу ЭАЭБтин иштешине терс таасирин берет. Анткени өнүгүү үчүн туруктуулук керек. Ал эми Александр Лукашенко бир аз сын көз карашта эки тараптуу содалашууда ички чектөөлөргө байланыштуу болуп жаткан көйгөйлөрдү моюнга алуу керектигин айтты. Ал эми Россиянын президенти Владимир Путиндин сөзү жыйынтыктоочу болду. Ал аталган биримдиктин жетишкен ийгиликтерине токтолду. Муну менен ЭАЭБке кирген өлкөлөрдүн жетекчилери биримдиктин максаттарын ишке ашырылышындагы өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Анда ар бир өлкө сунуштарды гана айтпастан кемчиликтердин үстүнөн да иштөө керектиги белгиленди. Рахат Жаныбекова, Елена Яковлева, Бакыт Кушалиев, НТС, Казакстан, Астана.